Январ айынан тарта Евразиялық экономикалық биримдикке кирген мамлекеттердин жарандарынын айлык акысы жогорулады. Бул туурасында биримдиктин статистикасы көрсөткөн. Алсак белорусиялыктардын маянасы 9,5%, Орусияныкы 7%дан ашса, Кыргызстан калкынын маяналары 5,5%га өскөн деп көрсөтүлгөн. Тактап айтканда, бир айда алган айлыктын орточо эсебин АКШ валютасы менен алганда $209 түзөт. Ушул эле жылдын январь-май айлары үчүн биримдик өлкөлөрүндө экспорт $224 миллион ашык сумманы түздү. Жана бул 29,3%га көбөйтүлгөнүн өкмөт буга чейин маалымдаган. Бирдиктүү талаптарга өтүү уюмдун аймагында техникалык регламенттердин кабыл алынуусуна байланыштуу бардык тапшырмаларды жана милдеттерди шайкеш келтирүү менен коштолот. Биримдиктин көрсөткүчү жана соңку айлардагы Кыргызстандын экономикасындагы өзгөрүүлөр туурасында экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акинеев менен баарлашкан отурабыз. Жумакадыр мырза, саламатсызбы? Туш келипсиз. Саламатсыздар. Мына биримдиктин жетекчилиги элдин колундагы акча көбөйдү деген оптимисттик жыйынтыктарды көрсөтүүдө. Адис катары мисал келтире аласызбы? Күнүмдүк турмушта ал өзгөрүүнү эмнеден байкасак болот? Эми биринчиден мына 12 августта 2 жыл толук болот. Биз ошо Евразиялык биримдикке киргенибизге. Ошондон бери мына Улуттук Стат комитетинин маалыматы да келип атат. Чындап айтканда бюджеттин киреше жагы кескин түрүндө көбөйдү деп айтсак болот. Өзгөчө мына бажы тарап жактан мурун алынган акча ошо жанагы биз кирелектиге караганда 6 эсе өстү да. Мындайча айтканда 1,9% жалпы тышкы жактан кирген бажы каражаттардан Кыргызстанга тиешелүү акча ошо эмени түзүп атат. Ошон үчүн биз азыр жанагы бюджеттен алган айлык тармактагы адистердин акчасын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк алып атабыз да. Мына буйруса кечээ күнү премьер-министр билдирди. Биз ошо жанагы саламаттык сактоо жакта иштеген кызматкерлерден баштайбыз. Анан мына сентябрь айдан баштап жанагы мугалимдерге өтөбүз, анан калган башкаларга. Азыр жанагы 5,1% бул жалпы өсүшү. Чынды айтканда мен ойлойм мында бир 10-15%ке көбөйүш керекпиз. Себеби жанагы долларга айлантканда мындан 4-5 жыл мурун алган айлыкка иши жетелекпиз да. Азыр жана 209 дебедиби? Мындан 5 жыл мурун $213 түшчү да, орто айлык. Дагы бир мисалды айта кетейин. Бир ай мурун бажы төлөмүнөн түшкөн киреше туурасында тыянак чыккан болчу. Анда да Кыргызстан жогорку көрсөткүчкө экени айтылат. Тактап айтканда мурдагы жылы бажы төлөмүнөн түшкөн кирешеси мүмкүн болгон 5%дан ашкан эмес болсо, былтыр 11%дан жогору болуптур. Бул канчалык реалдуу сандар? Эми биринчиден биз айталы жанагындай бажы биримдикке киргенден кийин жанагы товар ары бери өткөнгө бүт бардыгы тиешелүү эмелердин баардыгы алынды да. Азыр эркин ары бери өтүп атат. Мындайча айтканда экспорттук потенциалыбыз мына 31%га өстү. Мына жарым жылдын ичинде былтыркы жылга салыштырмалуу. Айыл чарба продукцияныкы ушу бир 16% өсүш көргөзүп атат да. Мунун баардыгы анан жанагы акчанын дагы көлөмү, Кыргызстанга кирген акчанын көлөмү былтыркы жылдын жарым жылдыгына салыштырмалуу 35%га өсүш болуп атат да. Мунун бүт бардыгы азыр жанагы биздин экономикабыздын өсүшүн белгилейт да. Бул болгону бул башталышы. Жылдын жыйынтыгы мен ойлойм мындан да жакшы болуш керек. Бирок ошол эле учурда АКШдын Орусияга улам биринин артынан киргизип жаткан санкциялар ички өнүмдүн төмөндөсүнө алып келип жаткан жокпу? Себеби билебиз да экономикасынын өсүшүнө карата талдоочулар буга чейин өтө эле скептикалык ойлорун айтып жатышпайбы? Эми жанагы бул санкциялардын бардыгы Россияга каршы кабылданып атат. Ошон үчүн биз азыр мына Россия тарап жак менен мындан 5 ай мурун, 5 ай эмес, 2 ай бир айдан ашып калды го. Биздин президент расмий визит менен Россияга барганда, Россиянын президенти айтты, мына биз Кыргызстандан 2,5 эсе көп алып атабыз, жанагы азык-түлүк товарларды, жеңил өнөр жай товарларды. Мунун бүт бардыгы жанагы санкцияга байланыштуу болуп атат. Мындайча айтканда Россиялыктар жанагы тышкы мамлекеттерден албаган продукцияны Кыргызстан жакка көбүрөөк көңүл буруп, бизден алып атат да. Мен ойлойм бул мындан да өсөт, себеби биз азыр бүгүнкү күнү айыл чарбанын болгону эле 40% потенциалын пайдаланып атабыз, баягы Совет Союздукун. Жеңил өнөр жай азыр айтып атат, биз мүмкүнчүлүк болсо жанагындай тиешелүү каражаттар 2 эсе, 3 эсе көбөйтүүгө биз даярбыз дейт продукциябызды. Ошол эле санкциялар демекчи Евробиримдик Орусиянын каржы, энергия, коргонуу секторлоруна киргизген
санкцияларынан бери дегенде 2017 жылдын июлуна чейин сактала турган болду. Мына Кыргызстанга мунун терс таасири тийиши мүмкүнбү? Эми бизге мындайча айтканда тийбейт, түздөн түз тийиши мүмкүн. Мына ошол эле Россия аркылуу тийиши мүмкүн. Себеби кээ бир бизге келчү товарлар, алар болсо жанагы Россия тарап жактан өтчү да мурун. Ошого байланыштуу кичине анча-мынча мына өзгөчө азык-түлүк жактан товарлар келбей жатат. Бирок биз аны башка тарап жактан алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Өзгөчө ошол эле Россиянын өзүнөн, анан башка мамлекеттерден. Түздөн түз бул санкциялар Кыргызстандын экономикасына мындайча айтканда таасирин көргөзбөйт. Жумакадыр мырза, мына туура бир жумадан кийин техникалык регламенттин эрежелери Кыргызстан үчүн иштей турганын айтып жатабыз, бирок техникалык регламенттин бир топ айырмачылыктар деле бар экен. Маселен, Евро биримдиктин рыногуна, анан Евразиялык биримдиктин алкагында. Себеби Евразия экономикалык биримдик үчүн бир эле товарды лабораторияга 5 көрсөткүч менен текшерүү керек болсо, ошол эле кезде Евро биримдик үчүн 7 көрсөткүч болуп деп жатышат да. Мисалы, өкмөт чама чаркысы кандай болот деп ойлойсуз өкмөттүн бул? Эми мына 1 августта вице-премьер-министр Панкратов Олег Михайлович бул жөнүндө кенен кезер айтты. Мындайча айтканда, биз бүгүн ушу бир 95% деңгээлде биздин товарлар даяр да. Жаңы техникалык регламенттен ичеге туура 18 техникалык регламент ишке кирет. Ал керектүү нерезе, себеби бул жанагы адамдын коопсуздугун сакташуу регламенттер. Эми 5% bunun бардыгы 2 жыл мурун айтылган, бардык ишканаларга силер даярдангыла, мына 12 августтан кийин жанагы берилген жеңилдиктер бардыгы жоюлат деп. Эми алар шашылыш түрүндө биздин башка жанагы ошо регламентке тиешеси жок товарларды азыр жазып атат. Көп болсо ушу 1,5-2 айдан кийин бардыгы даяр болот да. Но негизги ушу биздин экономикасын жанагындай токтотууга, же болбосо эмеге алып келүүгө бул техникалык регламент эч кандай таасирин көргөзбөйт. Мындайча айтканда, биз даярбыз да ошо жаңы регламентти ишөөгө. Рахмат айтам, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев менен кыргыз экономикасындагы өзгөрүүлөр туурасында кеп салдык. Ийгилик каалайбыз сизге.